Мигранттар үчүн жакшы бир жаңылык. Билесиздер, буга чейин мигранттарга Россия президенти Владимир Владимирович Путин 2025 жылдын 30 апрелине чейин уруксат берген, легалдашып алгыла, документтериңерди туурулагыла, документтериңерди жакшы кылгыла деп уруксат берген. Анан көпчүлүк мекендештерибиз реестр деген балеге түшүп калган. Реестр деген нерсе билесиз, уже баардыгыңыздар билип өттүңүздөр. Ал жерден ушул регистрацияң базада жок болсо, Сахарова барбай калган болсоң, Турдубайда көрүң жок болсо, же болбосо баардыгы жакшы болуп туруп деле, какой-то бир мурда алган штрафың болсо, нарушениең болсо, ошонун айынан көптөгөн мекендештерибиз реестрге түшүп калган. Реестрге түшүп калган инсан, дагы бир маалымат берип коеюн. Россияда ушул реестрге ким түшүп калса, ЗАГСка тура албайт, машина мине албайт, машина сатып ала албайт, мүлк сатып ала албайт, банктар колдонот. Ушуга окшогон чектөөлөр бар. Эми 30 апрелге чейин биздин мекендештерибиз кантип бүтүрөбүз? Ушу бүгүн мынакей 23-24 апрель болуп атат. Эртеге бир жумадан кийин 30 апрель болот деп баштары дүң болуп, не кылышты билбей жүргөн балда жакшы бир жаңылык чыгып калды. Ушул баарыңыздар көрдүңүздөр, группаларда келип атат, башка ютубтарда чыгып атат, инстаграмда чыгып атат. Кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаевдин Орусиянын президентинин чет өлкөлөр менен аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын башчысы Игорь Маслов менен жолугушуусу болду. Анда Кыргызстандын жарандарынын Россиянын аймагында жүрүүсүнө байланыштуу маселелер, анын ичинде коомдук резонанс жараткан Москвадагы Мончо комплексиндеги кыргыз жарандары менен болгон окуянын айланасындагы кырдаал талкууланды. Бөкөнтаев 11 апрелдеги окуяга тынчсыздануусун билдирип, Россия тарапка бул маселени объективдүү жана акыйкат кароону суранды. Мындан тышкары жолугушуу учурунда Россияда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандардын, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн билдирген Россия Федерациясынын президентинин жарлыгынын мөөнөтү 2025 жылдын 10 сентябрына чейин узартылганы тууралуу Россия тарап кабарлады. Тараптар кыргыз-орус мамилелерин союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк духунда мындан ары да бекемдөөгө бекем чечкиндүүлүктү белгилешти. Эске салалы, буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган жарлыктын мөөнөтүн узартуу боюнча Россия тарапка тиешелүү кайрылууларды жиберген. Ушул Россиядагы биздин элчилигибиз Орусия өкүлдөрү менен сүйлөшүп, түшүндүрүп ситуацияны. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Кендештерибиз үспөтпөй атат деп. Анан ошол 30 апрелге чейин эмес, 10 сентябрга чейин ушул легалдашууну жөнгө салды. Кудай буйруса эми акырындап 10 сентябрга чейин легалдашып алсаңыздар болот. Реестрден чыгып алыңыздар. Анан реестрде барбы жокпу деген мекендештер болсо, мен комментарийга ушул ссылка коюп коем, өзүмдүн телеграм каналымын. Ошол телеграм каналдан, МВДнын сайтынан кантип өзүңүздөр текшересиздер, бүт видеолорун даярдап койгонмун. Ошентип текшерсеңиздер болот, эгер билбесеңиздер. Эми урматтуу мекендештер, Кудай буйруса 10 сентябрга чейин убактым бар экен деп жүрө бербестен аракет кылыңыздар. Мына 30 апрелге чейин дегенде дагы көптөгөн мекендештерибиз убакыт бар деп жүрүп, аягында тыпырчылап калдык да. Ошого бул реестрге эми түшүнүп таштабыз. Себеби биринчи реестр дегенде кантебиз, каяка барабыз, не болобуз деп мындай маалымат көбүбүз билбей жүрдүк. Ушул жерде мен кыргыз мекендештерибиздин биримдигине 5-10 миллион деген баа коюм келет. Анткени мындай бизге точно маалымат берген эч ким болгон жок да. Мынол жакка бар, мынол документиңди турла, мынол жерге кел, мынол жака бар деген инсандар болгон жок. Балким болгондур, мен көргөн жокмун. Ошон үчүн мынау законду билген арабыздагы мигранттарыбыз ал жак бул жак болуп атып, группа ачышып, ошол группадан ким чыкты, кандай кылды, өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берип, мекендештерибиз бири-биринин колунан түртүп, мындай бири-бирибизге поддержка берип аттык да. Бул өтө жакшы туугандар. Ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы мекендештерибиз ар дайым бири-бирибизге поддержкабызды берип, ушундай бир жакшы биримдикте болуп жүрө берели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар мекендештер. Биз сиздер мененбиз ар дайым.